Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабактын темасы Байыркы Индия. Сабактын планы: Байыркы Индиянын жаратылышы жана калкы, Мохенджо-Даро жана Хараппанын сырлары, Байыркы Индиядагы касталар, Махабхаратта жана Рамаяна эпостору, Байыркы Индиянын дини, Ведалар. Байыркы Индиянын жаратылышы. Индия Азиянын түштүгүндөгү эң чоң өлкө. Индиянын аталышы Инди дарыясынан келип чыккан. Индиянын түндүгүндө ак мөңгү баскан Гималай тоосу бар. Географиялык жактан эки бөлүккө бөлүнөт. Түштүгү жарым аралдык, түндүгү материктик. Индия өлкөсүндөгү байыркы цивилизациялар эки чоң дарыянын жээктеринде түптөлгөн. Алар Инди жана Ганг дарыялары. Индиянын калкынын кесиби. Индияда калк жыш жайгашкан. Индиянын жергиликтүү калкы дравиддер. Индиянын ортоңку жана түштүк бөлүгүндө басымдуулук кылышат. Тили эки тайпага кирет: индо-европалык жана дравиддик. Байыркы Индияда алгачкы жамааттык түзүлүш орун алган. Уру виш деп аталат. Урулар бир нече ганадан турат. Башкача айтканда, урулук жамааттардан. Урудагы жогорку бийлик самиттилердин жыйналышы. Башкача айтканда, ак сөөктөрдүн жыйналышы. Уру башчысы Раджа. Бизге жеткен маалыматтарга таянып, Байыркы Индияда эки цивилизация өнүккөн. Хараппа цивилизациясы биздин заманга чейинки 3-миңжылдыкта пайда болгон жана Мохенджо-Даро цивилизациясы. Мохенджо-Даро шаары. Мохенджо-Даро шаарынын урандыларынын 9 археологиялык катмары казылган. Шаардын аянты 260 гектар. Шаар сооданын, кол өнөрчүлүктүн борбору болгон. Шаарда үстү жабык соода базары болгон. Негизги жолдун жазылыгы 10 метр болгон. Хараппа шаары. Инди дарыясынын өрөөнүндөгү Пенджаб провинциясында байыркы Хараппа шаарынын урандылары табылган. Хараппа шаарындагылар шумер элдери менен да маданий байланышта болгон. Археологдор көптөгөн жез жана коло буюмдарын табышкан. Хараппа цивилизациясы болжол менен биздин заманга чейинки 19-18 кылымдардын чегинде кыйраган. Биздин заманга чейинки 2-миңжылдыктын аягында Индияга көчмөн арийлер басып кирген. Арий урулары Индиянын калкын өнүгүшүн артка тарткан. Алар көчмөн калк болуп, коро малдарды айдап жүрүшкөн. Индиянын социалдык катмарында касталык система орун алган. Касталар белгиленген эрежелерге баш ийген жана белгиленген милдеттери бар адамдардын тобу. Касталар 4 катмарга бөлүнгөн. Биринчи катмарында брахмандар, жрецтер, башкача айтканда дин өкүлдөрү. Экинчи катмарында кшатрийлер, жоокерлер. Үчүнчү катмарында вайшалар, дыйкандар, кол өнөрчүлөр жана соодагерлер. Төртүнчү катмарында шудралар, укуксуз кедей кулдар. Чандала негизги 4 кастанын бирине да кирбеген кол тийбестер. Башка кастадагы адамдардын колдору да тийбеш керек. Кокус тийсе, анда ал булганып калган. Кол тийбестер кыштактан тышкары жашоого тийиш болгон. Биздин заманга чейинки 2-миңжылдыктын ортосунан биздин заманга чейинки 1-миңжылдыктын ортосуна чейин түндүк Индияда негизги булак Ведалар болгон. Веда сөзү билим, жалпы мааниси ыйык билим дегенди түшүндүрөт. Ыйык билим деп аталган Веда китебинде көптөгөн кудайлар жазылган. Мисалга ала турган болсок, Сурья — күн кудайы, Варуна — асман кудайы, Агни — ыйык оттун кудайы, Рудра — аңчылыктын кудайы, Адити
дыйканчылыктын кудайы жана башкалар. Биздин заманга чейинки 1-миңжылдыктын башталышында Индиядагы көп сандаган диний окуулар биригип брахманизмди түзгөн. Ар бир кастага таандык адамдар үчүн жүрүш-туруштун өзгөчө эрежелерин, укуктук, жарандык жана диний милдеттерди иштеп чыккан. Брахманизм дининде жогорку кудай Брахма деп аталат. Карма мыйзамы адамдын тирүү мезгилиндеги жүрүш-турушуна карата жаңы жан жаралат. Брахмандарды так аткаруу жана ырым-жырымдарды сактоо зарыл. Буддизм дини биздин заманга чейинки 6-кылымда легендарлуу дин окутуучусу Гаутама Шакьямуни Будда негиздеген. Анын окуусунун негизинен төмөнкүлөр түзөт. Дүйнө бул азап чегүү. Азап чегүүнүн себеби азап чегүүдөн кутулган абал, нирвана жана ага карай жол. Такыбалык жашоонун 8 жолу бар. Бул дүйнөнүн жашоо түйшүгүнөн баш тартса, адам нирванага жете алат деп эсептеген. Маурья династиясынын башкаруучулары жана биздин заманга чейинки 3-кылымда Индияны башкарган Ашока падыша буддизмди мамлекеттик дин деп жарыялаган. Байыркы Индиянын руханий мурастары Махабхарата жана Рамаяна эпостору. Махабхаратта Брахаттын тукумдарынын улуу согуштары дегенди түшүндүрөт. Поэманын сюжети бийлик, мансап, атак, даңк жана байлык үчүн туугандар ортосундагы күрөштөр. Рамаянанын эрдиктери жөнүндө баян. Аталган поэманы акын Вальмики жазган. Биздин заманга чейинки 4-кылымда Чыгыш Индияда пайда болгон. Поэма Рама аттуу баатырдын сүйүктүү жубайы Ситаны куткаруу үчүн жасаган эрдиктерине арналган. Мифтер менен уламыштардын фантастикалык мотивдери поэма жаралган доордогу реалдуу окуялар менен жуурулушуп, Индия элинин маданий турмушун гүлдөгөн мезгилин чагылдырат. Тема боюнча суроолор. Байыркы Индиянын жаратылыш шарттары, калкы, чарбасы кандай болгон? Эң байыркы Хараппа жана Мохенжо-Даро цивилизациялары жөнүндө эмне билесиң? Арий уруулары Индияга качан басып киришкен? Анын натыйжасы кандай болгон? Байыркы Индиянын калкы эмне үчүн касталарга бөлүнүшкөн? Ведалар деген эмне? Байыркы Индиянын Махабхаратта, Рамаяна дастандары кандай окуяларды камтыйт? Буддизм дини жөнүндө эмне билесиң?